Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн биздик конокто коомдук ишмер, белгилүү инсан Дастан Саркулов. Саламатсызбы? Дастан акыркы учурларда баш мыйзам тууралуу аябай талкуу жүрүп атат. Негизи эле ушул баракта жазылып калган баш мыйзам өзүнүн максатына жетип атабы же жетпей жатабы? Ушул баш мыйзам элдин мүдөөсүнө төп келсе, бүгүнкү абалга мамлекетибиз дагы элибиз дагы учурабайт эле да. 30 жылдан бери баш мыйзам эмнеге жол ачып берди? Президенттердин өзүн билемдигине жол ачып берди. Эл казынасын уурдап тоногонго шарт түзүп берди. Коррупцияны гүлдөтүп, жайылтып жиберди. 1,5 миллион элибиз айда жок жумушсуздуктун айынан чет өлкөгө, ар бөлөк жерге кетип калды. Мекенибиз кемиди. Бул баш мыйзам элге эмне жакшылык алып келди? Эгерде сиз экөөбүз ойлонсок, оңой менен таппайбыз жооп. Кайсы жакшылыкты кыргыз элине, кыргыз мамлекетине мынау баш мыйзам алып келди деген суроого биз жооп таба албайбыз. Демек, бул баш мыйзам тез арада алмаштырыш керек. Ошо баш мыйзамдын өзгөртүү зарылчылыгы эмнеде? Ошону айтып атпаймынбы? 30 жыл текке кетти. Кетти, пайдасы жок. Пайдасы жок. Албетте олигархтарга, коррупционерлерге, депутаттарга, президенттерге байып кеткенге мүмкүнчүлүк берди. Эл байлыгын уурдап тоногонго шарт түзүп берди. Эгерде чөнтөк телефон уурдаган адам же бир кичинекей дары уурдаган 3 жылга 5 жылга кесилсе, миллиард доллар уурдаган топтор тайраңдап жүрүп атат чет өлкөдө, айрымдары бээрде байлыгын жаап жашырып. Алар үчүн баш мыйзам кызмат кылды. Бирок эл үчүн бир тыйын жакшылык алып келген жок. Муну биз таамай так айтышыбыз керек, ошону түшүнүшүбүз керек. Мындан кандай жыйынтык? Бул баш мыйзам мындан ары мамлекетти ого бетер начарлатат. Мүмкүн биз мамлекеттүүлүгүбүздү да жоготуп коюу коркунучуна учурап каларбыз. Буга чейинки баш мыйзам. Ушу азыркы иштеп аткан баш мыйзам. Анан эми анын ордуна оңдоп түзөтүлгөн баш мыйзамды айтып атпайбы азыр биз мындай кылдык, тигиндей кылдык деп. Баш мыйзам оңдоп түзөтүүгө жатпаган баш мыйзам. Ал кыргыздын тарыхый басып өткөн жолун эске албаган баш мыйзам. Кыргыздын кулк мүнөзүн, иман адеп нарктарын таптакыр баш мыйзамга киргизбеген, аны четке каккан баш мыйзам. Ошон үчүн ал баш мыйзам оңдоп түзөтүүгө да жатпайт. Мисалы, азыркы баш мыйзамда айтып атат, бийликтин баары бир кишиде болуш керек, керт башы менен жооп берет деп атат. Баш мыйзамда керт башы менен жооп бере турган бирде берене жок. Бул элди алдоо. Бул элди алдоо. Элдин баары баш мыйзамды кунт коюп окубайт да. Убактысы жок, тиричилик кылат. Мен толук жоопкерчилик менен айтам. Бул элди алдоо. Туура. Бир киши жооп бериш керек. Бирок ошол эле учурда ошол кишинин жоопкерчилиги жылына күн тартибине коюшулуш керек. Аны мыйзам чегинде адилет, калыстык баа берип чечип туруш керек. Ошондо бийлик бир адамдын колуна топтолсо дагы ал эл үчүн кызмат кылат. Эми жанагы импичментти дагы татаалдаштырып коюптур. Бул эми ишке ашпаган. Бу дагы элди алдоо. Буга чейин 30 жыл бою мамлекет бийлигинин булагы эл дегенде. Бирок баш мыйзамдын өзүндө ошол кандай жол менен бирден бир бутагы болот? Берене жок. Тигини жазып койгон, эл ыраазы болгон, эл окуп, эми кыргыз 1000 жылдар бою баш мыйзам менен жашап келген жок да. Тажрыйбасы жок. Ошон үчүн ишенди. Ишенче кыргыз ишенди. Эми кантип эле ушу президент, депутаттар ушундай натура ишке барсын, барбайт го деген ишеним болду. Азыр ал ишеним түгөндү элде. Эл азыр алкымдан ала турган болуп турат. Туура кылып атат. Эл алкымдан алыш керек. Дастан агай, ушул баш мыйзамды оңдоп түзөлсө эле ушу кыргыз элине кой үстүнө торгой жумурткалап, эти чөп калабы? Эмне себептеринен кайра баш мыйзамга такалып келген эле бийлик мындай өз оюн өзгөрткүсү келеби же жасап жаткан жумуштарынбы, же болбосо элге жагынгысы келеби? Мындай да, баш мыйзамдын негизинде мамлекетти башкаруу түзүлүш калыптанат.
Мынау баш мыйзамга ылайык президент эч нерсеге эгерим эч кимге жооп бербейт. Премьер-министр эч кимге жооп бербейт. Депутаттар эч кимге жооп бербейт. Бул баш мыйзам менен мыйзамдаштырылып койгон. Ошон үчүн бул баш мыйзамды ушундай одоно бир топ кемчиликтерин жокко чыгарыш керек. Чынында айтканда жаңы баш мыйзам жазуу керек. Себеби мен дагы баса белгилеп коеюн. Биздин улуттук дөөлөт ата бабадан калган нарк салт баш мыйзамдан башкы беренелерине камтылып туу болуп көтөрүлмөйүнчө биз аны унутуп коюп өнүгө албайбыз. Себеби жалаң эле мыйзам деп отурганда мыйзам адам тагдырын чечпейт. Турмуш кыйла мыйзамдардын ичине батпайт экен да, турмуш кенен экен да. Мисалы мына кээ бир батыш өлкөлөрүндө мыйзамдын үстүнө мыйзам, кайсы мыйзам иштерин өздөрү да кээде билбей калып атат. Анын үстүнө мыйзам коррупциянын булагы. Эмне үчүн Кыргызда коррупция болгон эмес? Жетекчилер болгон эмес Кыргызда, чиновник болгон эмес Кыргызда. Эл өзү чечкен, кредит алган эмес, президенттен кызмат сураган эмес. Ошон үчүн Кыргызда коррупция болгон эмес. Албетте нарк, салт, каада деген түшүнүк ыйык болгон. Аны эч ким аттап, аны эч ким буза алган эмес. Элден чыгып каласың деген түшүнүк болгондо. Эл караган бетим жер карайт деп кыргыз айтканда. Уят, намыс өлүмдөн өйдө деп кыргыз жашаган. Көрбөйсүздарбы? Ошон үчүн мынагу баш мыйзам оңдолуш керек. Баш мыйзамсыз жашоо мүмкүн эмес, турмуш татаал болду. Илгери кыргыздар уруу кокту колотто, жайлоодо энчиленген жерлерде жашап жүрдү. Азыр болсо карабайсыздарбы, Бишкекте эле 1,5 миллион эл турат азыр. Айылдарда да, кыштактарда дагы анын үстүнөн турмуш, батыш, бөлөк өлкөлөрдүн таасири, чарбалык таасири, карым-катнаш мамилелери мыйзамсыз болбойт. Бирок ошо мыйзамдардын баарын ыраатка келтириш керек. Ошо мыйзамдардын баары элдин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Бизде бир чоң кемчилик бар. Эгемен 30 жыл ичинде кабыл алган мыйзамдардын бирине дагы жогорку кеңеш чечмелөө, түшүндүрмө тиркеген жок. Бул эмне деген кап келет? Ал мыйзамды ким чечмелейт? Прокурор, сот, салык инспектору, бажы инспектору, бийлик чиновниги же бийликке ыңгайлуу кылып чечмелейт, же өзүнүн жеке кызыкчылыгына. Ошон үчүн коррупция гүлдөп өсүп атат. Эгерде мыйзам 10 барак, 15 барак болсо, анын чечмелөө түшүндүрмөсү мен батыш өлкөлөрдө көрдүм, 1000-2000 барак болушу мүмкүн. Ошондо ал мыйзамды эч ким төөнү жетелегенде жетелеп кете албайт да. Мына бул чоң кемчилик. Эмне үчүн чечмелөө түшүндүрмөнү жогорку кеңеш тиркебей койду, чыгарбай койду? Бул өтө татаал иш. Дастан агай, азыркы учурда ушул баш мыйзам боюнча коомчулукта аябай талкуу жүрүп атат. Сиз таанышсаңыз керек. Ошо азыркы жазып жаткан баш мыйзамда кандай мүчүрүштүктөр бар? Абдан көп. Бул мурдагы кемчиликтердин бири да жоюлган жок. Мисалы 4 тепкичтүү мамлекеттик башкаруу Союз убагында болгон, 30 жыл Союз таркаганына 30 жыл өттү, дагы эле 4 тепкичтүү калды. Бул өзүн актабайт. Себеби чиновниктер, бийлик жүрүскөндөр көп, турмуш өзгөрүлүп калды. 4 тепкичтүү башкаруунун кажети жок. Азыр өкмөт деген структураны толук жоюш керек. Областтарды толук жоюш керек. Райондарды идилештириш керек. Ошондо президенттин бийлиги, анан кийин аймактын бийлиги 2 тепкичтүү башкаруу болуш керек. Айыл өкмөттөр, калган жамааттар өзү багып, өзүнүн тагдыры маселелерин өзү чечиш керек. Аларга мыйзамдуу мүмкүнчүлүк бериш керек. Мына бул ошо бойчо калды. Анын үстүнөн жанагы импичмент. Бул эгерим турмушка ашпаган импичмент кереги жок. Мунун пайдасы жок. Ал жөн эле элди алдап коюу үчүн жазылган. Мисалы, муну да айтсак болот. Кемчиликтери абдан көп. Мисалы, коррупцияга каршы баш мыйзамда бир дагы берене жок. Мисалы, саясий куугунтук. Аны токтото турган бир да берене жок. Ага көңүл бурулбайт. Же сот адилеттүүлүгүн эл айтып отуруп чарчады го, Айткысы келбей калды азыр.
сот адилеттүүлүгүн кантип камсыз кылса болот? Кылса болот албетте. Ал жөнүндө бир берене жок. Анан табият жана адам деген бөлүмдү мезгил өзү талап кылып турат. Мына көлдүн жээгин караңызчы кандай. Айрыкча Кокту болотордо канча таштандылар бар. Качан кыргыз ошентип эле? Биз бала кезде бир конуштан жаңы конушка көчкөндө эски конушту тазалап баарын бир таштанды калтырбай бул баланчанын конушу эл жаман көп пикирде болуп калат эгерде мунун абалын көрсө деп. Ушундай жашаганбыз да. Ага азыр эмне болуп атат? Шаардын таштандыларын, көчөдөгү таштандылар. Демек, ушундай маселелердин баарын чече турган баш мыйзамда бир-эки берене керек. Мына үйдөгү зомбулук, үй бүлөлөргө зомбулук. Эмне үчүн зомбулук болуп атат? Мунун себеби да бар да. Эмне үчүн аял заттын улуулугу, асылдуулугу, аял үйдүн шамчырагы, тилеги деген кыргыз, журттун асылы деген. Мына ошондой беренени жазып, кийин ошого ылайык конституциялык мыйзамдарды жазып, ошого ылайык мектептерде окууну жүргүзүп, ошого ылайык балдарды тарбиялап, эркек баланы да, кыз баланы дагы. Үй бүлөдө зомбулук эмнеден чыгып атат? Ушундай кемчиликтерден чыгып атат да. Маселелер чечилбей калып атат. Улам чаташып, улам чиелешип, улам тереңдеп кетип атат. Ошон үчүн эл кыйналып атат. Дастан агай, ушул баш мыйзам талкууга алынгандан бери кечээ митингдер өтүп баягындай эле конституция болуп атат деп атат да. Бул негизи ушул чын эле конституцияга ылайык жазылып атабы же конституция болуп атабы? Мен таанышып чыктым. Туура кылып атат. Бир адам жооп бериш керек. Бизде өлкөдөгү абалга ким жооп берерин эл билбейт. Премьер-министр жооп береби, депутат жооп береби, же президент жооп береби. Баш мыйзамда так жазылган жок да. Ошон үчүн бир адам жоопкерчиликти алганы абдан туура. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү колуна алган адам жыл сайын элге жооп бериш керек да. Эгерде ишин татыктуу аткара албаса, анда мыйзам чегинде ак үйдү албай эле, тополоң кылбай эле аны алмаштырууга баш мыйзам жол бериш керек. Азыркы баш мыйзамда андай мүмкүнчүлүк каралган эмес. Мисалы, азыр бийликтин баарын президентке берип, макул дейлик. Эмне үчүн анда сотту да ал киши дайындайт экен, күч органдарында дайындайт экен, эч кимге жооп бербейт экен. Өкмөткө болсо, тиги жогорку кеңешке финанс министри барып эле жооп берет экен, президент элдик курултайга жогорку кеңешке маалымат берет экен. Конституция эмес эле императордун бийлигин бекемдөө конституция болуп атат да. Демек негиз бар, Ошого шарт түзүлгөн. Эң негизги кемчилик мына мындай баш мыйзам менен бул президенттин аягы да кейиштүү болот. Биз президенттердин баары эле жаман болгон жок да. Эмне үчүн жанагындай терс көрүнүштөргө учурады? Себеби баш мыйзам ошондой. Эч кимге жооп бербейт. Жерде жүргөн Кудай мамлекеттин эсебинен жашайт. Тамак ашы баары мамлекет көтөрөт. Американын президенти айлык алат. Бай мамлекет. А бизде болсо президент жерде жүргөн Кудайдын эрке баласы. Эч кимге жооп бербейт. Маселенин баарын чечет. Бир дагы адам мындай бийликке туруштук бере албайт. Ошон үчүн президенттердин тагдырынын баары абдан кейиштүү болуп атпайбы? Эгерде жанагы император конституция же императордун конституциясы болгонду калтырып койсо, бул президенттин аягы да кейиштүү болушу мүмкүн. Эл чыдабайт андайга. Муну түшүнгөн адамдар, бул кошоматчылар жазган. Анан президенттин өзүнүн китебинде ал минтип жазып атат. Мына саясатка аралашкан 10 жыл дегенде, ал киши жазып атат, элдик курултайга отчет бериш керек, жылына бир жолу ушундай, 70 депутат жетишет, курултайдын өкүлдөрү ушундай отчет угуп, аны баа бериш керек деп өзү мына ушул жерде жазып атат. Азыр тегерегиндеги айлана чөйрөдөгү кеңешчилери бул жолдон адаштырып койду. Бул кишиге анын үстүнөн бийликке жетип алган адам отчет бергиси келбей калат да. Өзү бийликти, чексиз бийликти колуна кармаганды каалайт. Анын жанындагы кошоматчыларды ошонун арты менен өзүнүн
пайдасын көздөп атат да. Бул элдин кызыкчылыгы үчүн жазылган баш мыйзам эмес, ал дагы бийлик үчүн жазылган баш мыйзам. Дастан агай, буга чейин сиз ошол баш мыйзам тууралуу бир пикирлериңизди айтып келгенсиз, ушуну коомчулукка түшүндүрүп кетсеңиз. Мен эми кайталап эле коеюн. Башкы беренелерде кыргыздын улуттук дөөлөтү бадырайып жазылыш керек. Тарых болобу, тил болобу, нарт, салт, маданият болобу, кыргыздык кыргыз кылган касиеттин баары баш мыйзамда корголуп, баш мыйзамда туу болуп көтөрүлүш керек. Бул биринчи. Экинчи маселе, мыйзамдардын баары чечмелөө, түшүндүрмө тиркелгенде гана күчүнө кирет деген беренени баш мыйзамга киргизиш керек. Анткени мыйзамдардын баарын айттым го, бийлик адамдары өздөрүнүн кызыкчылыгына чечмелеп түшүндүрүп атат. Карапайым адам алар менен талаша албайт. Сиз салык инспектору менен талаша аласызбы, жол инспектору менен талаша аласызбы, судья, тергөөчү, прокурор менен талаша албайсыздар. Алар каалагандай бурмалап атпайбы? Ага жол бербеш үчүн мыйзам чыгарган жогорку кеңеш мыйзамды чечмелөө, түшүндүрмөсүн тиркеш керек. Бул мисалы өтө маанилүү. Коррупцияга келгенде, мен жана табият менен адам деген бөлүм киргизилиш керек, себеби Баш мыйзамга? Баш мыйзамга. Мен долбоорумда атайын ошондой бөлүм бар. Табият жана адам деген. Ошондо табияттын улуулугу, табияттын ыйыктыгы, ага аяр мамиле кылуу, ага кам көрүү баш мыйзамда беренелеринде таамай так жазылган. Баш мыйзамда жазылган маселе кийин конституциялык мыйзам болуп ишке ашат. Андан тышкары эки чоң көйгөй бар. Бул сот адилеттүүлүгү жана коррупция. Коррупцияны элге кылган чыккынчылык деп баш мыйзамга киргизиш керек. Азыр коррупция жөн эле эмне анча-мынча пайдасын көргөндүр, анча-мынча май кармаган бармагын жалайт болуп калгандыр деген мамиле жок. Коррупция бүгүн мамлекеттүүлүктүн өзүн жокко чыгара турган деңгээлге жетип калды. Ошон үчүн коррупция бул мамлекетке, кыргыз элине кылган чыккынчылык деп баалап, анан өтө көп зыян келтирген, мисалы 50 миллион сомдон өйдө өлүм жазасына тартылыш керек. Албетте бүт соттук териштирүүлөр ачык жүрүш керек. Анан кийин элдик курултай чекит коюш керек. Өлүм жазасына тартылабы, тартылбайбы. Антпесек токтобойт. Антпесек коррупция азыр бийлик жүргүзүүнүн башкы эрежесине айланып калды. Кичекей эле барып бир кичекей кеңсеге, бийликтин конторуна барсаңыз, ада үмтөтүү бар. Мектеп болобу, бала бакча болобу, дарыкана болобу, бейтапкана болобу, баарында тыйын бериш керек. Ошон үчүн буга катуу чара көрүш керек. Мисалы саясий куугунтук же болбосо мародёрлук, бирөөдүн мүлкүн тартып алып, катардагы көрүнүшкө айланып кетти. Сот, прокурор тартып алып атпайбы, көрүп атпайсызбы? Ошого тиешеси бар сот, прокурор, тергөөчүлөр өлүм жазасына болбосо дагы түбөлүк эркинен ажыратылыш керек. Ошондо инвесторлор келет. Азыр инвесторлор келбейт. Себеби баары билет бизде оңой эле тартып алаарын, же бийликтин катышуусу менен, же бийликтин орто деңгээлиндеги чиновниктердин катышуусу менен тартып алып атпайбы? Чоң болобу, кичике болобу, инвестор келбейт. Анан мына саясий куугунтукта да ошондой берене жазыш керек. Ким саясий куугунтук жүргүзгөн катышса, алар өмүр бою эркинен ажыратылыш керек. Ошондо чекит коюлат. Бирок бийлик мындай беренелерди эмне үчүн киргизбей жатат? Бийликке бул керек. Керек. Коррупция да керек, саясий куугунтук дагы керек, мародёрлук дагы керек. Ошон үчүн жылчык калтырып, мындай беренелерди киргизбей жатат. Керектүү беренелерди киргизбей жатат, кереги жок беренелер толтура терди. Мисалы, жогорку кеңештин биринчи жыйынын аксакал депутат ачат дейт. Эмне кереги бар баш мыйзамга жазгандын? Яны тиги жогорку кеңеш жөнүндө мыйзам бар да, ошонун ичине киргизип кой. Анын баарын баш мыйзамга киргизип коюшкан себеби өздөрү даярдаган, өздөрүнүн кызыкчылыгын камсыз кылып, ошонун баарын жаса берген баш мыйзамга киргизип. Мунун кереги жок, мисалы да, мисалы кереги жок муну. Анан мына азыркы долбоордо 90 депутат деп коюптур. Анын шайлаган жолу көрсөтүлбөйт. Жок. Эл референдумда депутат кандай жол менен шайланат, ошого добуш бериш керек. Мына мисалы 5-6 чакырылыш жогорку кеңештин баш мыйзамда ар бир депутат түз шайланат дейт.
А иш жүзүндө партияга добуш берди да эл. 10 жыл бою депутатты шайлаганда шайлоочу партиянын атына жогуш берди. Ал баш мыйзамда каралган эмес. Баш мыйзамда түз, баланча, түкүнчө дегенге добуш бериш керек. Баш мыйзам одоно бузулду. Анан кийин ошол депутат элдин талабын талашпай эле партия жетекчиси эмне деп айтса ошого добуш берип атат да. Себеби мандатты ал элден алган жок. Ошо партия жетекчисинен алды. Мына бир эле бурмалап койгону эмнеге алып келди? Чимкирик парламентке алып келди. Мындай кемчиликтер толгон боюнча калып калды ушул баш мыйзамда. Муну кеңири талкууга чыгарбайбыз дегенде аракет кылып атпайбы? Жанагы баш мыйзамдын долбоорун чыгарып, талкуусу жок эле референдумга алып чыгабыз деп. Бул элдин душмандары гана айтат мындайды. Ачык айтайын, элдин душманы эмне үчүн эл менен эсептешпейт? Эмне үчүн элдин пикирин сурабайт? Эмне үчүн ошолор ошончо акылдуу болуп кеттириби? Ошол эле сунуш берген адам. Ошол акылдуубу? Элден өйдөйбү ошол? Кыргыз айтат эле, сен кимсиң? Сен эмне элден өйдөсүңбү? Же алтын баштуусуңбу деп. Уяты жок депутат ошону демилгелеп атат. Уяты жок. Агай, деги эле ушул баш мыйзамдын баркы кеткени 2010-жылдан кеткен жокпу? Буга же кайсы жылдарды айтсак болот? Себеп дегенде 2010-жылдан кийин баш мыйзам жоголуп кетпеди беле? Кайсы баш мыйзамды айтып атат? 2010-жылы түп нускасын таппай коюшпады. Мунун да себеби бар. Себеби жана Ал кимдин кызыкчылыгы болгон? Чыркырап атпайбы? Биз бөлөк баш мыйзамды долбоорун даярдаганбыз деп. Бийликтеги адам өз кызыкчылыгы үчүн керектүү жерлерин оңдоп түзөтүп, муну түп нускасы да берип койду да. Бул белгилүү адам да. Жана 65 депутаттан, мандаттан көп бир партияга тийбейт деген адам бул өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жазган баш мыйзамды. Карабайсыздарбы? Мына конституциялык кеңешпе деп атабыз. Конституциялык кеңешпе деген түшүнүк баш мыйзамдын биринде да жок. Анын укуктары, анын курамы, кантип курамы чечилет, кимдер конституциялык кеңешмеге кирет, бир дагы мыйзамда каралган эмес. Бийликке келип калган адамдар 2010-жылы, мына 2020-жылы дагы өздөрү бул колдойт, бул колдобойт, бул көнөт, бул көнбөйт деген ой менен курамын түздү окшойт. Ошондо дагы 98 адам конституциялык кеңешменин мүчөсү. Мына долбоорго 31 кол койбой коюптур. 31, 3дөн 1. Анан кол койгон 67 адамдын бир 17лери айтат, эми койчу, эми бийлик менен жаман көрүнбөйлү, арде башкы прокурор отурбадыбы, эми эмне менен эми каршы чыганбы, мен деле колдобойм, бирок кыйылып кол коюп койдум дейт. Бул элди алдоо да. Бул жүрүп отуруп бир күнү оруп коюп чыгат да, капка каткан шибегедей болуп бир жерден чыгат да. Эмне үчүн ушундай жол менен ушуну элдин талкуусунда койбой, жанагындай кемчиликтери менен өткөрүп алганга далбастап атышат. Демек, булар элдин келечегин, мамлекеттин эртеңкисин терең ойлобогон мамиле, муногу мамиле. А болбосо ийилеп, эл менен кеңешип, муногу кемчиликтерге жол бербей, жакшынакай кылып элди курултайды кошуп, эми бу жерде бир маселе, эң чоң маселе. Дүйнө боюнча адамзаттын көйгөйлөрүн бир дагы бийлик чече албай калды азыр. Америкада болобу, Японияда болобу, ал экология көйгөйлөрү, рухий тукулжуроо, деградация көйгөйлөрү, адам мисалы айбан кылбаган иштерге барып атат да. Ушунун баарын бир дагы бийлик чече албайт. Азыр ошондой деңгээлге жетип калды. Анын кандай чечүү жолу бар? Бир эле жолу бар. Элди, калың элди өлкө башкарууга жигердүү аралаштырып катыштырыш керек. Ошондо гана ушул көйгөйлөр чечилет. А бийлик эл менен эсептешпей, эл эмне болмогулу, эл чыдай берет, эл макул боло берет, бияктан бүтүрө берелик деген саясат, ал көпкө узабайт саясат. Ал жакында эле, тез арада эле өзүнүн туйукка кептелгенин билип калат. Муну түшүнбөгөн кеңешчилер менин оюмча мындай алешемдиктерге жол берип атат деп ойлойм да. Терең ойлосо мындай иш аракет кылбаш керек эле. Биздин көрүүсөтүн жыйынтыгында баягы эле салт кайланганга көрүнүш баш мыйзам тууралуу Садыржан Жапаровго же коомчулукка же болбосо ошол баш мыйзамды талкууга алып жаткан жыйындын мүчөлөрүнө өзүңүздүн пикириңизди айтып койсоңуз болот. Кыргыз эли жол бербеш керек, көчөгө артында тарт чөйрөдө
баш мыйзамдын кабыл алганга кыргыз эли мүмкүнчүлүк бербеш керек. Бул баш мыйзам кыргыз элинин мүдөө талабына жаңылануу, эңсеп тазалануу, жаңылануу иштерине жол ачып бербейт, негиз болуп бербейт. Ошон үчүн ата бабаларыбыздын улуу нартын сактап бийлик жаратканда, андан кийин элде дегенди ишке ашыра турган баш мыйзамды эл талап кылып, эл ошону кабыл алдырса, өзү кабыл алса, Кыргызстандын келечеги кең болот. Кыргыз элинин бактылуу турмушу тез эле келет. Эгерде жок, мындай жең ичинен тар чөйрөдө көшөк артында жазылып койгон баш мыйзамга унчукпай макулдугун берсе, анда быйыл болбосо да эмки жылы дагы бир кезектеги төңкөрүш болот. Дастан агай, сиз буга чейин 2014-жылы баш мыйзам боюнча талкууга алып, ушул жазылган баш мыйзам кыргыз мамлекетин жок кылганга жол түзүп берет деген пикириңизди айткансыз да, ошол боюнча дагы кайра коомчулукка айтып койсоңуз. Мына гезитте жарыя көргөн март 2015-жылы макала Конституция 2010 года как орудие разрушения кыргызской государственности. Мына бул макалада мен негиздеп бергем. Эмне үчүн бул баш мыйзам кыргыз мамлекеттүүлүгүн кыйратуу куралына айланат деп мен ошондо жазгам. Ошону негиздеп бергем. Мынау үчүн. Bir söz менен айтканда, ел бийликтен толук четтетилди. Жалаң гана саясий партиянын башында турган 5-6 олигарх кыргыз тагдырын чечип калды. Кыргыз мамлекетинин келечегин аныктап калды. Бул эмнеге алып келди? Бул узурпацияга алып келди. Бул Атамбаев бийликти бир колуна мыкчып алып, каалаганын жасады. Канча күнөөсү жок адамды каматты, канча зыян келтирди, канча кредит алды Кытайдан. Ал кандай шарт менен алды? Эгерде кредит кайтарылып берилбесе, жер өтүп кетет деген шарт менен. Мына азыр депутаттар айтып атат го ошондой. ТЭЦтин кредити уурдап тонолду. Тарых музейинин чыры, Датка кеминин чыры жабылган боюнча жатат. Жанагы альтернатива жол, ада дагы 1 тонна цемент 60 000 сомдон алынган экен. Мунун баары азыр ошол жабык бойдон калды да. Мына муногу жаңы баш мыйзамда. Ошондо бийликке айткансызбы бул боюнча? Мен жазгам мына. Анан кат жазгам. Текебаевга 7 кат жазгам мен. Болбойт деп. Анан дагы бир макала бар. Анда мен айткам, эгерде мен айтканым туура эмес болсо, анда түз эфирге, КТРге чыгалып. Отунбаева, Куулов, Текебаев, Нарымбаев Конституциянын башында турганда келгиле. Сиздики туура эмес. Сиз адашып атасыз деп далилдеп бергиле деп анда чакыргам. Албетте эч ким келген жок. Себеби бу жерде акыйкат, чындык жазылган. 5-октябрь 2020-жылы мен айтканымды далилдеп бергедиби? Мамлекеттүүлүгү жоготуп кое сактадык да. Чимкирик парламент болду. Мына 5 кылмыш кодекстин 5-өөн тең бир күндө 3 окуудан окубай туруп кабыл алды. Бул эмне деген? Канча миң адамдын тагдырына балта чабылды. Азыр юристтер айтып атат. Муну теорияны билген юристтер гана жазган дейт. Азыр бу жерде иштебейт дейт. Бу жерде жаргата калып калдык деп атпайбы? Ушундай мамиле кылуу мүмкүнбү? Бир гана мына партиялык шайлоо ошондойго ошол мамилеге жол ачып берди. Баары партиянын жетекчиси 3 адам, коалиция, мисалы коалиция көпчүлүгү Иса Өмүркулов 7 жолу, бу жолу 8-чи жолу өкмөттүн курамын сунуштады. Уяты барбы жокпу? 1-2 жолу адашкандан кийин айтпайбы? Мен колуман келбейт экен. Бул коалицияны тараталык. Бөлөк коалиция курамын бекитсин деп. Ошентип айтпайбы? Уялбай эле 7 жолу мамлекетти анга алып барган өкмөттүн курамын ошол жерде Абылгазиевди дагы бир топ өзүн актабаган премьер-министрлерди дайындап отурбадыбы? Көрсөтүп отурду. Анан жоопкерчилиги жок. Мына ушундай чечимдерди кабыл алган адам мыйзам боюнча, баш мыйзам боюнча эч кимге эч качан жооп бербейт. Анан кантип түзөнүңөрбүз, кантип түзөсөбүз. Дагы мен нерсени жазсаңар, жазбасаңар айтып коеюн. Мына жерде Чыңгызхан деген китеп. Жаза бер. Бул Джек Уэзерфорд деген Американын тарыхчысы жазган. Бул китеп 40 мамлекетке 400 000 нуска менен тараган китеп. Бул киши 30 жыл бою моңгол тилин үйрөнүп алып, архивтерде Чыңгызхандын тарых тажымалын жазган адам. Эми бу жерде бир эле нерсеге көңүл буруп коеюн. Мына жерде
Мына мен окуп берейин. 123-бет. Чингисхан создал несколько законов, которые должны были уберечь страну от борьбы за титул хана. Согласно этим указам, хан всегда должен быть выбираться Курултаем, а любой член его семьи, который претендовал бы на этот титул без выбора, должен быть казнен. Чингисхан бабабыз билген экен да. Курултай аркылуу гана шайлансын, элге таянсын деген сөз да. Эми ушул 12-кылымда ушул акылды биз унутуп эмне кылып атабыз? Курултайдын кереги жок. Туура азыркы бийликтеги адамга курултайдын кереги жок. Ал бийликке курултайга жылына бир жолу отчет бергенди каалабайт. Дастан агай 19 жыл мурун сиз элдик курултай киргизүү керек деп Жаңы Орду кезине маек бериптирсиз. 2002-жылы. Ошол долбоорлор азыр Кыргызстанга кайра пайдалансак болобу, сиз жазган долбоорлорду? Турмуш ошого 19 жыл өттү, турмуш ошого алып келип атат. Бөлөк жол жок. Эгерде биз элди өлкө башкарууга катышканга жол ачып беребиз десек, элдик курултайды баш мыйзамдын башына жазыш керек. Мына Кытай эмне үчүн өнүгүп атат? 100 миллион мүчөсү бар компартия, Всекитайское собрание народных представителей 2500 адамга жылына отчет берип атат. Мына Всекитайское собрание народных эл өкүлдөрүнүн жалпы Кытай жыйыны деп которсок болот да. Жылына бир жолу баары чогулуп алып туруп 2600 адамдын алдына отчет берип атат. Мына ошон үчүн өнүгүп атат. Атамбаев бир да жолу отчет берген жок эч кимге. Сооронбай Жээнбеков бир да жолу элди чогулткан да жок, элдин пикирин сураган да жок, курултайды өткөргөн да жок. Ал мындай саясат жүргүздү. Мен президентмин, мен айтканым айткан, дегеним деген. Мун чукпай, баш ийгиле деген саясат жүрдү. Ким оозун ачса камаган. Туурабы? Саясий куугунтук болгон. Аягында эмне болду? Мына аягы 5-октябрда көрдүк. Эгерде ушул сабактардан Акаевдин, Бакиевдин ынтымак курултайы 24-мартта жүрдү, 7-апрелде төңкөрүш болду, туурабы? Ынтымак курултай да жардам бербей калды. Эгерде ушул окуялардан азыркы бийлик сабак албаса, аягы белгилүү. Өзгөчө азыр кыргыз ойгонгондо. Бир келин айтып атат 30 жаштагы. Эмне тискин талашасыңар дейт. Бул киши 3 ай иштесин дейт. Эгерде иштей албаса, каяктан келсе ошо кайдап жиберебиз деп келин айтып атат. Бул эмнени көрсөтүп атат? Кыргыз эли ойгонду. Кыргыз эли чыдабайт азыр. Дагы бирөө келип император болуп, дагы бирөө келип хан болгонду кыргыз эли көтөрө албайт. Ушуну таамай саясатчылар так билип алса деген тилек менде. Дастан агай деги ушул баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү керекпи же кереги жокпу? Тарыхта мындай болгон. Мына кыргыздар үйлөрүн бекиткен эмес. Мен бала кезде үйдү бекитчү эмеспиз. Таяк жөлөп койчубуз, күтпө, эч ким жок деп. Мындай деңгээлге кыргыз кантип жеткен? Мына тарыхта окуп атабыз. 1,5 миң жыл мурун эгерде кыргыз уурулук кылса, башын кесип, атасынын мойнуна илип койгон. Атасы баласынын башын мойнуна илип 1 жыл жүргөнгө аргасыз болгон. Эми бул эмне деген чара? Бирок ошол аркылуу жанагындай деңгээлге жеткен кыргыз. Биз 30 жыл уурулукка президент баш болуп алып туруп коррупцияга кирип кеттик да, туурабы? Анан же анда мамлекеттүүлүктү жок кылыш керек. Коррупция бүгүн мамлекет бийлигин шал кылып койду. Анда мейли шал кыла берсин. Мейли биздин балдарыбыз, неберелерибиз бу жерден келечек таппай тентип кете берсин. Экөөнүн ортосунан тандайлык да. Көп болсо мүмкүн 5 адамдын өлүм жазасына тартыш керек. Миллион адамдын келечеги үчүн 5 адамды айла жоктон барыш керек. Туура. Убактылуу. Мына дүйнө коомчулук макул болбойт дейт. Бул жалпы кылмыштарга эмес да. Бул жалаң гана коррупционерлерге колдоно турган чара. Уурдабасын. Эл муну колдойт. Себеби эл коркпойт. Элге мындай коркунуч жаратпайт. А ким коркот? Депутаттар коркот. Мурдагы төбөлдөр коркот. Алар буга каршы чыгат. Түшүнүктүү. Бирок биз тандашыбыз керек. Биякта 10 адамдын кызыкчылыгы, а биякта 6 миллион. Бирок 6 миллион эле эмес. Ата бабаларыбыз 1000 жылдар бою
канын төгүп, жесир жетимдердин көз жашы менен ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөн туурабы? Туура. Демек биз ошону дагы аттап 20 олигарх уруулардын келечеги үчүн баарынан кечип коебуз. Бул акылдуулукпу? Бул келечеги жок мындай мамиледен. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мына жакында азыр Дастан агай сизге болгон ачуу чындыкты айтып кетти. Ошол саясатка аралашкан 10 жыл деген китебиңизди кайталап окуп, өзүңүз кошоматчылардан арылып, Кыргызстандын келечегине бир олуттуу мамиле жасайсыз деген үмүттөбүз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.